çay içelim. Жігітсің бір сөзіңнен Тамбағым қызыл гүлі сабағынан қармағым көрінгенде сөз айтпай ошол қызға сүйіңді арнағым аралап ату қыздарды қызым арқы кетпей арасынан бірді сүйсің ошол эле жетпейби Ассаламу алейкум достор, жалпы Залқар YouTube каналының катталуучулары, кайрадан кел чай ичебиз деген жакшынакай программабыз. Бүгүнкү чайыбыздагы адаттагыдай өзгөчө. Себеп дегенде биздин жаныбызда дагы бир жаш талант, дагы бир жаш кабар аткаруучу Алижан. Кандайсың, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кел чайдан ичели. Не жаңылык? Жаңылык. Ден соолук жакшыбы? Биринчиден ден соолуктан сурайынчы. Ден соолукта жакшы жүрөбүз. Аман эсен. Бишкекте элесиң? Ооба, азырынча Байкем үйүндөмүн, Бишкекте элемин. Иштеп элем. Келем анда дароо эле суроолордон баштайлы. Биринчи эле суроо бул өзүңдү жалпы кыргыз элине тааныштырчы. Кимсиң? Атым Алижан. Фамилиям интересный, Барсакеев. Ырчымын. Окуп бүткөм филармонияны. Şu азырынча аракет кылып жүргөн кебетем, чыга албай. Мен да бай болгон, чоң болгон, жөнтөккө акча чыкталган. Жанымда досторум көп эле, өлүп ойногон. Күнүмүз шадатымды койбоп турмун, берилген рызкыма тойбоп турмун. Түбөлүк жашай берем дегенсип ойлоп турмун. Дагы чыда кичине, өтөргөттөр бул күнөрүмдө ичинде. Чыдай берем, бирок бүтпөйт эчеле. Мына колдоп турат дегенче, кармагыча учуп кетет бир кезде. Чыдай берем, бирок бүтпөйт эчеле. Агатай деп сулуу кыздар жүрчүле, мен күлсөм кошоматчылар күлчүле. Мактаган сайындардын да бары билчеле. Бугайлыгым бүтпөчүдөй дептирмин, карапайым элдер сын жептирмин. Жаман иштин кайра кайтып келерин билбептирмин. Дагы чыда кичине, өтөргөттөр бул күнөрүмдө ичеле. Чыдай берем, бирок бүтпөйт эчеле. Мына колдоп турат дегенче, кармагыча учуп кетет бир кезде. Үмүт кылам, бирок бүтпөйт эчеле. Ар нерсеге таянып, бир нерсе үйрөнүп, таяк-бияктан караштырып. Ошо. Кандай болду атан аракеттер жакшы? Окуп бүткөнгө канча болду? Окуп бүткөнүмө 1 жыл болуп калды. 1 жыл болду, э? 1 жылдын ичинде мына ушул кавер ырдоо менен, өзүң чыгармаларды жазуу менен, аткаруу менен, демек аракеттин үстүндө экенсиң. Анан биринчи эле бул албетте чыгармачылыктын дагы өзүнүн бир жоболору бар. Кайсыл жакка кадам көбүрөөк жазап атасың? Ушу окуун ырчылыкты тандагандан кийин ушу менен до конца кетейин деп чечтим. Ато үйдөгүлөр болсо сен чыга албай атасың, лучше бөлөк эле жумуш иштейсиң деп айтат. Анан кой деп ушундай талантты ичимден чыгарайын деп ашу аракет кылып атам. Ошонун үстүнө. Негизи любой жакшы бир иште сөзсүз бир тоскоолдук болот экен, сөзсүз бир барьер болот экен. Эгерде адам болсо ошону жеңсе, анан бир натыйжага жетет экен да. Айтып калдың, бул ырга болгон кызыгууң неге эле бул гитараны качандан баштап кармап баштадың? Окуганда же кызыгуу пайда болду же мурунтан эле бар беле?
негизи биринчи комузду үйрөнгөм. 7-класстан 9-класска чейин комуз кармадым. Анан 9-класста переходный возраст кой. Комуз таштадым дейсиңби? Комуз калып кетти ошол маалда. Гитарага өтүп кеттим да. YouTube'га киргенде сонун ырлар бар да гитара менен. Мен негизи жактырган ырымды сразу салам да. Жакшы көргөн ырым эч ойлонбой туруп Дарылдайсың. Ошодон улам гитарага өтүп кеттим. Ошо. Гитараны переходный возраст деп калбадың, ошондон улам келип атпайбы? Гитараны көбүнчө кыздарга дагы жагат эмеспи гитара менен ырдап берген жигиттер дегенде, Жакшы. Ата-энең биякта? Канча бир туугансың? 6 бир тууганмын. 3 эркек, 3 кыз. 3 эркек, 3 кыз. Сен кичүүсүңбү? Эң кичүү эркекмин. Үйдө кала турчу бала экенсиң. Аны айтсаң, бул эми азыр дымагың ушундай күйүп турган мал, жанып турган мал дегендей. Анан хайп деген нерсе бар. Анан чыныгы искусство деген нерсе бар да, чыныгы чыгармачылык деген нерсе бар. Сен ушул эки нерсенин кайсынысына көбүрөөк басым жасап атасың? Элдер мени көбүрөөк таанысын дегенге басым жасап атасыңбы, же болбосо жок мен ушул чыныгы искусство адамы болом дегенге басым жасап атасыңбы? Себеп дегенде бул нерсенин да өзүнүн бир сырлары бар экен да. Ошо хайп деп атпайсызбы? Неме болуп кетти да мындай. Мурда мындай эле ырдап киргизе берчүмүн да. Ырдаганды билем дегендей элечи. Анан азыр элди мындай элди чыгыш үчүн кызыктуу нерселерди кылыш керек. Ырдаганда да мындай ар жерден тартып, бирөөгө тийишип тартып, ошо хайп ушундай сыяктуу да. Ошондой нерселерди кылып хайп болуп чыгыш керек го деп койдум да. Искусство жактын уже билбейм, аны айта албайм. Хайп болуп элге таанылыш керек демек, Ооба. Анан мындай нерсе да бар да, бардык нерседе өзүңдүкү болгон жакшы го. Өзүң дагы бир чыгарманы жазып, калем кармап, олон чыгарып көрдүңбү? Мындай мыкты сөз жазам деп айта албайм, бирок кээде илхом келип калат, ошондо чыгарып калабыз. Ошо моментте кармап, отуруп жазып калам. Андай да көп келе бербейт. Азыр бир 2 ырым бар ушундай даяр. Бирок кыскача. Кыска, Кыска. Жылуулук орун алат жүрөгүмдө. Жылмайып мага карап күлгөнүңдө. Арбалым эмнегеди сүйүп барам өзүңдү. Арулук сыры барда өзүңдө. Күн өткөн сайын жүрөктө жалын, сезимдин барын элейдиң жаным. Өзүңө гана сүйүүм арналат, коштосун дайым бизди махаббат. Назик күлүүсүң эси жүрөктүн жаным бир өзү. Анан сен байкап көрсөң, көп ырдаган ырларың, кээ манераларың, Ак Жолтой деген биздин досубуз бар, ошого да окшошуп кетет экен да. Билбейт экен. Жок. Бирөөнү көрүп турабайсың демек. Эме акыркы күндөрү көп айтып калды, сен бирөөнү туура айтып келсиң деп. Мындай бирөөнү копировать этесиң, сүйлөгөндө да, ырдаганда да. Мындай мисалы бирөөнү жактырып, ырдаганды жактырып калсаң, ошону туура ырдайсың деген сыяктуу кылат да.
ошо сиз да айтып атасыз ошо чото туура айтып окшойм го копирайт этет окшойм. Кээ бир жерлерден болду эми анчалык капа болбо. Капады эле. Мен жалгыз эмес экенмин деп айтып. Жок, айтып атканымдын себеби мисалы кээ бир окшоштуктар бар экен да. Окшоштуктар дегенде мындай тембр, голос чактаган окшоштук, керемелерин, мелизмаларын мисалы ошол нерселерди окшоштуктар дегеним. Ошо Ажол Канатбек уулунун тембри аябай жагат. Өлө сыйлайм мындай өр жазганы, ырдаганы ошон үчүн турайм го деп койдум. Кандай максаттарың болуп атат анан быйылкы жылдын эсебинде? Негизи максаттар көп, ишке ашырыш керек. Акырындан жылып келатабыз. Акырын. Эмне тоскоол болуп атат азыр? Сенде талант бар, үнүң бар, гитараң бар дегендей. Болгондо деле элди түшүнүш кыйын экен да, элди табыш кыйын экен. Анан өзүмдө кичине жалкоо болуп атат окшойм. Ошол себептен, бирок мен ишенем, бул талант деген нерсе ар бир адамга бериле бербейт. Үн деген нерсе да бериле бербейт. Бул берилгенден кийин муну аманат катары сенден бир жакшы бир жыйынтык күтөбүз. Рахмат. Уят кылбай. Армияга бардың беле? Жок, чакырып аткам, барып кеш керек. Армияга бар экенсиң беле? Армияны мына биз көрдүк дегендей. Анда бир эме кылалы, жакшы чыгармаларга кезек берели. Көбүнчө негизи кандай ырларга басым жасайсың сен? Кандай ырлар сен мындай натураңда кайсы ырлар жагат сага? Мындай шаңдуу, кайгылуу. Экөө теңби? Экөө тең эле го дейм. Кайсыгыр жагып калса, кайгылуудан деле жакшысы бар, жаманы бар деген. Шаңдуудан деле ошо. Жакшы эле ырдай берем. Жакшы эле. Любой. Мыкты аткарганга аракет кылам, болушунча жакшы. Кыялың? Кыялым ошо үйдө эң кичүү баласым да. Эң кичүү балам деген азыр ошо ата-энем үмүтүн үзбөй ошо үмүтүн үзбөй махамети үмүтүн актап ошо үмүтүн үзбөй ошо ата-энем багып кетсем максатым ошол эле. Туура, ата-энени багыш керек. Ата-энеңе да арызчылык билдирели, сендей баланы тарбиялап өстүрүп чоңойтконуна. Жакшы кыялдарың бар экен, биз дагы сен ата-энеңе арызчылык билдиребиз, себеп дегенде ушундай баланы тарбиялаш деле ата-эне үчүн чоң бир милдет, чоң бир кызмат, чоң бир жүк дегендей. Анан албетте алардын үмүтүн актоо ар бир баланын милдети. Canım nazlanmacı, canım cemalın katı, canım bartambacı, canım canıma battı. Bir görgöndü süyböndü çelem, süyböndü görgül çelem. Жазасы тағдыр таш болгон, кайгысы жок жандай жүр желем. Жаным назданмачы, жаным жамалың каты, жаным барканбачы, жаным жама баты. Балким сага жагат ушундай, баркым билип койсуң болду эле. Абайлачы барга бурулбай, азап тартпай жалгыз мен эле. Жаным назданмачы, жаным жамалың каты, canım barkambacı, canım canıma battın, o canım canıma battın.
Анан айтсаң биз билбеген, үйдөгүлөр билбеген, же болбосо сен жакындарың билбеген, мындай жашырып жүргөн, же болбосо мындай эл алдына алып чыга элек кандайдыр бир дагы кандай жөндөмдөрүң бар сен? Жөндөмдөр негизи кызыккан нерсем көп. Мисалы Аябай кызыккан нерселеримден ар биринен кичине болсо да ошолордон 5%, 10% болсо да билем десем болот. Көбүнчө жанагындай сальташып, ошо битбокс ушундай нерселер. битбокс ба? Кандай битбокс кылып көрөлү? Ошо азырынча жаңы үйрөнүп атам. Багы ошо битбокста эң кыйын звук деген бар, липрол деген. Липрол? Липрол. Ошо жарым жылдан бери кыла албай жүрүп үйрөндүм. Мондай звук. Ушул ба? Ошо үйрөнүп коюш дагы мындай оңой эме экен, кыйын, бирок мындай үйрөнүп койдум, бирок баягы битбокста ар кандай звуктар бар да. Ошолорго аралаштырыш кыйын экен да. Кошуш, Кошуш кыйын экен. Үйрөнгөн азыр мындай кошо албай атам да, аралаштырып. Мондай кошсоң азыр кет. Йоу. Кылыр, ичине детели. Йоу. Салам алейкум. Оу. Ассалам. Кылыр. Бүттү. Ушуну кичине үйрөнгөм азыр азастан. Дегендерден кылсаң? Ошо азыр кыйын, өтө кыйын деп деле айтылбайт, жаңы үйрөнүп атам да. Ушуларды үйрөнүп атам. Кылыр, аракет кылып эле боло берсең келет да. Мен дагы мурунку жашымда битбоксер болчумун. Так, дагы эмне дедиң ошондо? Битбокс, анан эмне кылам дедиң дагы? Сальто. Битбокс. Маяктан бир сальто жасап Жо, берин жолдоп атам. Ошо көптөн бери аша электин азыр. Моюн сой сындырып алайын. Жакшы. Кел чай ич. Кичине чай. Кичине эмес, жакшы эле чал. Сонун чай экен. Аш болсун. Анда бир жакшы чыгармаларга кезек берели. Алижан. Эмне үчүн Алижан сурап коеюнчу? Алижан негизи көп эле жет атам жан менен бүтөт экен. Билишим боюнча апам айтты да. Ошо тайыным Али деп коюптур, анан атам жан деп кошуп койгон экен. Ошентип Алижан болуп калган. Көбүнчө кыздар мындай кыскартып жан деп эле коёбу. Жак. Толук айтат, Жак, толук айттым көбүнчө. Мындай досторума Али жан дегенден кичине уялышам, эмнеге Али дешет да досторум боюнча. Дос балдар. Алижан. Анда Алижан жакшы бир чыгармалардан аткарып бер. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө шаңдуусундагы, муңдуусундагы, сүйүүсүндагы, аркында беркинда дегендей, жакшы чыгармаларга анда кезек беребиз. Жапалак, жапалак. Шакарап. Молодец. Үнүңө береке. Бул гитара черткенин дагы өзүнчө бир, мындайча айтканда, буга да бир жөндөм керек да. Бул гитараны сен окуу жайдан үйрөндүңбү? Жок. Гитараны Видео уроктордон үйрөндүм. YouTube'дан көбүнчө. YouTube'дан, Демек болот экен да үйрөнүп кетсе. Кызыгуу керек го деп койдум. Кабыл, анан кызыгы. Анан слух. 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 Так, бир суроолорубуз бар. Кыска бир вариант менен жооп берип кете берсең болот да. Баштай берейинби? Тиш жуубай канча күн жүрө аласың? Тиш жуубай? Акыркы жолу эсимде жок, качан жууган дегендей ойлодум. Негизи бир күн жуасам жаман болор эми. Билет да өзүнүн адам өзүн. Бир жума жуманча билбейм эмне болуп кетет. Кыздардан жакка жеп көрдүң беле? Жок. Мүмкүнчүлүгүң болсо канча аял алат элең? Мүмкүнчүлүгүм болсобу?
Бир эле. Бир эле мындай жетет дегендеги. Банан эмне үчүн кыйшык? Банан эмне үчүн кыйшык? Билбейм. Алма эмне үчүн тогузук дегендер болот бе? Маймылдардан сурап көрмөчү дегендей эле. Так, Мадина же Нурила дейт. Нурила. Эмнеге? Мени жагат. Үнү жагат? Өзүчү? Деп эле эме кылырсың. Так, кыздардан жакпаган сапат. Кыздардан жакпаган сапат. Бой көтөргөн кыздар жакпайт көбүнчө. Ошол эле. Мамлекет сен үчүн? Мамлекет мен үчүн Мамлекет мен үчүн мамлекет деп койсун. Мамлекет. Мамлекет мен үчүн мамлекет. Айланада учат сарадан, караныңды издеп баратам. Жакын жерде эч ким көрүнбөйт, чарчадым ай күтүп жанатан. Күтүм жанатан. Кырдыбыда жалгыз турамын, кыйнадың кожаным кыйнадың. Жалкеп бир көрүнүп койсоңчу, өтө берем анан арыдайым. Өтө берем ардайым. 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 Аракет кылсам берекет деген сыяктуу бир өзүңдүн бир урааныңды жашоодо алып жүргөн. Күндө эме Күндө кечине жатар да. Будильник коюп жатып да койсуң. жок, жана Чыңгыз Айтматовдун эмеси бар го, сөзү. Адамга күн сайын эң кыйын күн сайын адам болуу. Ошо сөзү менен эметем көбүнчө. Адам болгон аракет кылсаң. Күндө мындай бирне мындай төшөктөн турганымды Түшүктөн турганды эстесе жаман болор. жок мындай жеткире албайт элем мындай Жеткир. эме ар бир нерсени баалоо да. Мындай төшөктөн турдуңбу? Эртең турдум, мына мен турдум деген ар бир нерсени баалоо. Ошо нерсени башкача айта албай атам да. Жеткире албай атам. Ула беле төшөктөн турдуңбу? Турган нерсе төшөк жыйдап кой деген кичине жакташын эле го. Молодец, ошол ойлоруң, максаттарың эң жакшылар орундалсын дейли. Кандай болгон күндө дагы бул нерсе сага өзүңө жагат. Өзүң бул нерсе менен жашайсың, кызыгасың. Албетте кызыккан нерсе эгерде адамда калоо болсо, сөзсүз бир жакшы бир жыйынтыкка жетесиң деген ишеничтебиз. Ал эми биз Алкар Production студиясынын негизги максаты сага окшош жаш таланттарга, жаш өспүрүмдөргө колдон келишинче колдоо көрсөтүү. Андыктан кандайдыр бир жардам керек болсо, уялбай, тартынбай биз жака кел. Ар дайым чайыбыз даяр, эшигибиз ачык дегендей. Анан сага албетте чыгармачылык ийгиликтөрдү каалоо менен чектелбестен чакан белегибиз бар. Китебиз бар, ошол китепти окуп өзүңө жакшы бир маалымат аласың деген ишеничтемин. Себеп дегенде кандай гана учур болбосун, адам билим жактан дагы, илим жактан дагы, интеллектуалдык жактан дагы күчтүү болуш керек. Ошондуктан китеп берүүнү туура көрдүк.
Урматтуу достор, сиздер Кел чай ичебиз программасын көрдүңүздөр. Бүгүн бизде конокто болду жаш талант Алижан. Буюрса Алижандан ушул жылы жакшы бир чыгармаларды күтөбүз. Ал эми сиздер болсо кийинки конок ким келүүсүн кааласаңыздар бизге жазып койсоңуздар болот, комментарий калтырып койсоңуздар болот. Биздин башкы демөөрчүбүз Кут курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калгыла.